Абалтан кыш мезгили жаз менен алмашып, айлана кайрадан жашара баштаганда күн менен түндүн теңелүүсүн жаңы күндүн башталышы катары белгилеп келишкен. Ал Нооруз жаңы күн деген майрам менен коштолот. Ошондой элдик майрамдын шаңы дагы да уланып жаткан кез, айрыкча элет жергесинде элдин маанайын көтөргөн мындай майрамдар уланууда. Базаркоргон районундагы Акман айыл аймагына караган Кошкоргон айылында 11 айылдан турган жакшылык өз жардам тобу бар. Алардын мындай биригүүсүнө Эр айым айылдар бирикмесинин таасири чоң болду. Себеби ал уюмдун активисттери атайын келишип, азыркы кездеги бир катар өнүккөн мамлекеттердин өнүгүү жолундагы чыйры мына ушундай. Өз жардам топторунан башталган мисалдарды келтирип, атайын окуу көнүгүмдөрүн өткөрүшкөн. Ошол шыкактоо иш чарасынан таасир алган айылдар биз деле биригип, айылыбызга, элибизге пайда келтире турган иштерди жасабайлыбы деген чечимге келишип, топ түзүшкөн. Азыр бул топту 72 жашка келип калган Баатыр эне Арзыкан Сыргабаева жетектейт. Ал эми калган мүчөлөрүнүн эң жашы 37де болсо, улуусу Арзыкан апа. Алар биригип бир боз үй жасашты. Кыздарыбыз үлгүлүү, жакшы, ынтымактуу кыздар. Эч кандай эмес квалификациясы жок, үйдө турган келиндер. Кышында ушул үйдү өз колубуз менен жасайбыз. Сактоолукта акчабыз бар. 60 миңден ашты эле. Анан каражат кылып жумшап 50 миңдей акчабыз бар азыр. Мына үйдүн сөөгүн сатып алдык, каркасын. Ошо акчадан. Анан мына жасалгаларына материал алып келип, муну өз колубуз менен кышта жасадык. Курак курайбыз. Таар сога алабыз, шырдак шырый алабыз, килем токуй алабыз. Ошону кыздарга үйрөтөм. Топто чеберлер көп. Айылдагы турмуш жолуна аттанган кыздардын себин алар жасап берип жатышат. Айрыкча кызы качып кеткендер тез арада жер төшөк, жөлөнгүч же көшөгө жасап бере салгылачы деп кайрылышканда, алар бир заматта топтоло калып буйрутманы аткара салышат. Кээде борсок, каттама, нандын түрлөрүн жасап бергиле дегендер да болот. Мына ушундай кызматтары менен айылдыктарга жагып баратышат. Эми алардын максаты айыл аймактын жетекчилигине кайрылып, атайын жай алып, тейлөө цехин ачсак дешет. Бул эми өжүтү ар бир айылда бар. Өкмөт менен тыгыз байланышып, өкмөт өжүтүгө жардам берет, биргеликте иш алып барып атышат. Элдердин экономикасын, ден соолугун дегендей, ошондой эле булардын үй тиричилиги, талаа жумуштары, өз ара фонду бар булардын. Ошол фонддордун менен элдердин күндөн күнгө экономикасы өсүп жатат. Алар маданий иш-чаралардан да четте эмес. Күн менен түн теңелип, жаңы күндүн келишин шарттаган Нооруз майрамын өткөрүштү. Ага айыл аймактын өкүлдөрү, айыл тургундары чакырылып, бул топтун уюштурган бешкеш салуу, тушоо кесүү, сүмөлөк кайнатуу шаанисине күбө болушту. Бүгүн биздин Акман айыл аймагындагы Кошкоргон айылында ушу үлгүлүү өз жардам топторунун Нооруз майрамы ушу өкмөт менен бирдикте өтүп жатат. Бу өз жардам топторунун бүгүн Нооруз майрамынын өтүп жатканын себеби биздин ушу өз жардам топтору ушу кыргыздын унутулуп бараткан каада салттарын жандандыруу боюнча атайын иш-чара кабыл алганбыз. Ушу 19-нан бери өз жардам топторунун арасында ушу Нооруз майрамын өткөзүп келдик. Айылдагы демилгелүү айымдар жалаң гана жергиликтүү көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, анын чечүүнүн жолун издеп, элге кызмат кылуу максаттарын алдыга коюу менен чектелбей, өздөрү да ырдап, бийлеп, элдин шерин жазуу жөндөмүнө ээ экендиктерин көрсөтүштү. Маматкадыр Маматалиев, Тыныч Доолдаев, Базаркоргон району.